талаада иштеп аткан эл ошол иштерин баарын таштап ошол жерге келип отурганы азыркы бийликтин чегара маселесиндеги туура эмес чечимдерди чыгарганы болуп атат. Анан мен бул жерде неге турам? Мен сабайлык болгон үчүн эмес. Мына ошол жердеги 2 километр наракта биздин айыл турат. Бул суу сактагыч курулгандан баштап канчалык зыян, канчалык кесепеттерин азабын тартып келатканды мен ушу жерлик катары билем. Себеби дегенде бул суу сактагыч жерлер, айдоо жерлер сазга айланып, азыр камыш басып жатат. Бул биринчиден. Экинчиден, үйлөр урап, жердин астынан суу жакын болуп, фундаменттер сынып, канча деген зыянды эл тартып атат. Эми ошонун баары аз келгенсип, азыркы келишим мына Кемпироват суунун 900 горизонттон ылдый жагын беребиз дегени бул эч бир акылга сыйбай турган бир чечим болуп атат да. Ошон үчүн мына элдин көтөрүлүп атканы дагы өтө орундуу, өтө жөндүү. Ошого жөн эле адам катары, ушу жерлик катары, кыргызстандык катары элдин көтөргөн маселесинин туура экендигин колдоп, бул келишим болбош керек. Бул Кемпироват суу сактагычы, анын астындагы жер Кыргызстанда кандай калган болсо ошондой калыш керек деген көз карашты карманып, ушул жерге келип отурам. Эми Кыргызстан бардыгыбыз үчүн бирдей. Бул жер кетсе, биздин жер кеткен жок. Бизде жакшы, биздин чегараларыбыз кеткен жок деп жата турган жер эмес. Биздин мамлекет Казакстандай чоң мамлекет эмес, жерибиз кичинекей. Камчыбек иним айткандай 1 метр жер дагы берилбеш керек дегенде, бүгүн негедир андай болуп атат. Ошол айткан сөз, берилген убадалар бүгүн кармалыш керек. Анан башка жактан алмаштырып алдык деген нерсе бүгүнкү чындыкка, бүгүнкү реалдуулукка такыр жатпай турган нерсе. Ошого мына элдин пикирин, элдин көйгөйлөрүн угуп, муну азыр токтотуш керек. Бул жалпы элдин сурап аткан бир мындай талабы болуп атат. Эл айтып атат, ошон үчүн кылып атабыз деген көп сөз айтылып жүрөт акыркы жылдары. Ошон үчүн азыр дагы эл ушуну талап кылып атат. Эми эртең 28-inde ушул жерде аябай бир чоң жыйын болгон турат. Кудай буйруса ал жыйынга Жогорку Кеңештин бир топ депутаты, саясатчылар, коомдук уюмдун жетекчилери бүтүн Кыргызстан боюнча келген атышат. Мына ушул жерде туруп, жалаң эле Кемпироваттын маселеси эмес, бүтүндөй Кыргызстандын чегара маселесин көтөрүп, чечкенге аракет кылып атышат. Ошон үчүн кайдыгер эмес адамдар келсеңиздер, ийири отуруп түз кеңешейли дегендей, ушул маселени бир чечсек. Ооба. Чегара маселеси кыйын. 30 жылдап бул эмнеге чечилбей келген? Анан азыр эмнеге эле 3 күндө чечилип калыш керек? 30 жыл чечилбеген болсо, демек ошондой бир маселелер болгон. Качан гана чечилет, качан гана бир тараптын талаптары аткарылганда гана бул талаш жерлер чечилип калат. Бүгүн ушундай болуп калгандай болуп турат азырчы. Ошого бардыңыздар кайдыгер болбой келип, Кыргызстандын жерин, бермектей болгон жерин сактап калайлык. Мына отурган элдин мүдөөсүн аткарып, ушулардын талаптарын угуп, мен ойлойм, азыркы бийлик туура чечимге келип, туура бир багытка бурулат деп. Анан
мунун бүгүн сөзсүз 2 күндө же 3 айдын ичинде бүтүрүш керек деген талапты менимче эч ким койгон жок. Туруп турсун. 3 жыл турсун, 4 жыл, 5 жыл турсун, 30 жыл турбады беле. Анан эмнеге эле шашып эле муну бүтүрүп атышат? Ушул түшүнүксүз болуп атат да. Келиңиздер, акыл эске келейлик. Элдин үнүн угайлык, эл менен эсептешейлик. Менимче биз бул кошуналар менен өтө жакшы жашап келгенбиз. Мундан кийин дагы жашап кете алабыз. Өзбекстан чоң мамлекет. Биз дагы кичине болсок дагы өзүбүз бийикте турабыз. Анан ар кандай шартты эки жакты тең бирдей макул кыла турган шарттарда ушул келишимди чечет деген чоң үмүтүм бар. Рахмат.